Сузак районундагы Орто Азия айылынын тургуну Саткынай апа өзү жашаган айылына 5 бөлмөлүү заманбап шартта мектеп курдуруп берди. Жылуулук, жалпы түйүндөрү шарттары камтылган. И барабар у бөлүнгөн шу деген формула менен белгилейбиз. Башкача айтканда, чынжырдын бөлүгүнүн учтарындагы чыңалууга түз. Саткын энебизге кайрылсак, ал уулдарын чакырып кеңеш салып эле 2 күндүн ичинде эле келишти да, кайра келип эле ооба баштайбыз, балдардын чамасы жетет, эл үчүн кылып берет, жасап берет деп эле 2 күндүн ичинде баштап ушул чоң курулуштун 3 айдын ичинде куруп берди. Бул энебиздин салымы эң чоң деп ойлойм. Бул үй бүлөдө ушул балдарды жакшы тарбиялагандыгы үчүн, эл үчүн элге салымын кошуп, элге кызмат кылып жатат да. 600 бала билим алган номер 13 Акматалы Базаров атындагы орто мектебинин кошумча окуу корпусу эскирип, авариялык абалда эле. 1966 жылда курулган мекемени оңдоп кайрадан шартташтыруу демилгесин Саткынай Жакыпова мектеп жамааты менен кеңешип, демөөрчүлүк кыларын айткан. Мындай колдоого мугалимдер жамааты өзгөчө ыраазычылыктарын билдирип, бул колдоону ар дайым мектеп окуучуларына айтып, маалымдап келишет. Бул мектеп мурун эски акыбалда эле, азыр ушу жаңы заманбап немелер менен куруп берди ушу мектепти. Мен деле ушинтип Орто Азия айылына мектептерди дагы, садиктерди, баягы жетишпей калган адамдардын баягы үйлөрүн куруп берем. Сабагыбызды бир жакшы эле окуйбуз. Курулуштун жүрүшү 5 айда бүткөрүлдү. 120 бала билим алуусуна ыңгайланган. Саткынай апа 2023 жылдын сентябрь айына балдарга пайдаланууга берилсе деп ак эткенин так этип, куруучуларга тамак ашын камсыздап 4 ай бою көзөмөлдөп турду. Айылдагы жетишпегендиктерди карап, айылга ошо Жакып чубак балам жылда жардам берет. Бейбичараларга, ошо жетишпеген семьяларга ошо жылда бир эме кылып, ошо азык түлүктөн жардам берет да. Анан мына мектебибиздин эмеси 4 жылдык мектебиз, ушу кенже класстарда тарбиялаган мектеп. Начар состояниеде болуп калган үчүн ушуга жардам берди да. Баланын биринчи үйү өзүнүн үйү, экинчи үйү мектепте. Ушу мектептеги агайлардын, эжекелердин да чоң салымы бар. Эр эмгегин жер жебейт деген кеп бар элибизде. Ак тилек менен элге пайдалуу кызмат өтөсөм деген айымдарда бар экени көңүлдү жылытат. Саткынай апа 8 баланын 22 неберени тарбиялап өстүргөн. Балдары эл керегине жараган мамлекеттик кызматтарда эмгектенишет. Бир эле менин же атабыздын салымы эмес бул. Бул ушул мектепте окуткан мугалимдердин дагы салымы зор. Биринчи баланын тарбияланган үйү болсо, экинчи үйү мектеп болот. Ошондой эле экинчи ата-энеси дагы мугалимдер да. Ошо мен мугалимдердин дагы эмгегин баалагым келет. Ушу мектептен жакшы чоң балам Жакып чубак отличник болуп бүттү мектепти. Тарбиясы боюнча да жакшы. Экинчи балам болсо эркин күрөшкө катышып, кандидат мастер спортко чейин барды. Жолдошу маркум Сайпидин Жакыпов кезегинде калк үчүн кызмат өтөгөн кызматкер болгон. Саткынай апа жогорку билимдүү, бирок жолдошунун айтканынан чыкпай, балдарды тарбиялап, үй кызматында болду. Изги тилеги орундалып, мектептин курулушун курууга пенсиясынан тартып, 8 баласынын ар биринин айлык маяна киришелери жумшаганын айтат. Мектеп курулушуна жалпы 5 миллион сом акча сарпталган. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Сузак районунан.